ата бабаларыбыз кыздын себин даярдоого олуттуу көңүл бөлүшкөн. Кызга сеп даярдоо бүгүнкү күнгө чейин өз күчүн жоготпой, салт бойдон сакталып калууда. Деги эле ушул сепке даярдалуучу көрпө жууркандардын баалары канча, деги эле кандай материалдан жасалат, кененирээк кеп кылабыз. Гүлбарчын эженин үйүндө коноктобуз. Көптөн бери ушундай сонун жууркандарды даярдап келет экен. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кош келипсиңер. Канча жылдан бери ушул иш менен алек болосуз? Биз негизи жолдошум менен 10 жылдан бери жеке ишкерлик менен алектенебиз. Тигүү цехин иштетебиз, Дордой базарында соода кылабыз. Андан сырткары мына 2-3 жылдан бери ушул кол өнөрчүлүк менен алек болуп атам. Кыздарга сеп жасап, жууркан, жеңе төшөктөрдү тигип, жер төшөк, жаздыкчаларды тигип, кыздардын бактылуу күндөрүндө ушул себепчи болуп, ушул жакшы төшөктөрдү тигип берип атабыз. Бул төшөктөрүбүз 1000 курак деп аталат. Бул жерде курактын баягы айтып кеткендей 20дан ашык түрлөрү бар. Негизи эле баягы курактын тилеги жакшы дейт. Биз бул курактарды тигип атканда баягы өзүбүз эле жакшы тилек, жакшы ой менен тиккенден сырткары деле булардын мааниси дагы аябай терең. Ошол өзүнүн кыздарына ушул курактар аркылуу насааттарын айтышканда, ошон үчүн бул ар бир курактар өзүнүн мааниге ээ болуп эсептелет да. Мисалы, могу курактар өмүрүң узун болсун деген, жолуң ар дайым ачык болсун дегендерди билдирет. Могу курактар болсо чий курак деп коет. Бул куракты мисалы могу ар бир тосулгандары турбайбы? Булардын мисалы жолуңда ар кандай тоскоолдуктар болот. Сен ошону жеңип, мына кийинкиге чыгышың керек, жеңе бил, ошону тоскоолдуктарга чыда деген ошондой бир мааниге ээ. Мисалы могул жерде болсо көп балалуу бол, баягы кыздуу, көп уулдуу, көп тууган уруктуу бол деген ошондой маанилерге ээ болот да. Ошондой ар бир куралган куракта өзүнчө бир чоң маани катылган. Ар бир куракта өзүнчө бир чоң мааниге ээ да, ушундай. Бул төшөк болсо сайма төшөктөрүбүз. Булар дагы колго сайылган саймалар. Бул жерде дагы байкасаңыздар, мындай кыргыздын илгерки саймаларын ушул төшөккө түшүрүп мындай берип кеткенбиз. Бирок ошол илгерки саймаларды кичине кооздоп, азыркы заманга жараша кооздоп, кичине көрк берип, кызыл тазылдарды кошуп, ушуну чыгарганга аракет кылабыз да. Канчалаган эмгек талап кылат, ушундай колго турмуш жолуна аттанган ар бир эле кыз ушундай ата-энеси тарабынан сеп даярдалат да. Анан бир кызга жалпы комплект канча болот? Орто эсеп менен баасы? Орто эсеп менен алганда 40-50 миңдин тегереги болот. Баягы айтып кеткендей, жеңе төшөк өзү 22 миң сомдон башталат. Анан жок сеп кылып берейин деп кичине 2ден эмес 4төн журкан, 4төн эт төшөк кылып берейин дегендер 40 миң сомдун тегерегине барып калат. Анан бизде Жалал Абад, Ош жактарда септи кыздарга аябай көп беришет. Баягы 10дон эт төшөк, 10дон журкан, анан жер төшөктөн 12 болуш керек же 16 болуш керек деп аябай умтуп келгенде, аларга ошол бир 100 миң сомдун тегерегине сарпталып калат да. Гүлбарчын эже, бул жактагы төшөктөрүңүз боюнча айта кетсеңиз? Мына бул жакта төшөктөр, мына булар деле ошол эле баркытка сайылган, колго сайылган төшөктөр. Булар деле баягы колго сайылгандыгы үчүн аябай бааланат. Кыргыздын накта оймо чиймелери түшүрүлгөн. Бул жерде тукабага
биринчи таза тукабага колго сайылган саймалар мына жөн эле бир түрлүү кылып эле бербестен ушу кооздогонго аракет кылабыз, анан ошондой эле кичине өзгөчөлөнткөнгө аракет кылабыз да. Ошо булардын баарын өзүбүз ойлоп таап, кыргыздын оймо чиймелерин кол менен сайып, төшөктөрдү, жаздыкчаларды кооздойбуз да, ушундай. Бул төшөгүңүз? Бул төшөктөр саймалуу таш деп айтылат. Булар тиги төшөктөргө караганда байкасаңыздар керек, ортосунда чоң ою, тегеректеринде майда болгон курактар. Булар дагы өзүнчө бир түрлөрүнө кирет төшөктөрүбүздүн. Теги төшөктөр баягы майда курактар миң курак болуп эсептелинсе, булдун аты саймалуу таш деп эсептелинет да. Ошо ортосуна түрдүү оюларды коебуз, кыргыздын оюларын карап чыгып, анан түрдүү түстөрдө тигебиз. Ошого жараша биз чекесиндеги курактарды дагы эң негизгиси бул куракта жакындаштырып, туура тандаш керек да. Ошол жакындаштырып, туура тандап, ушу төпкелген түстөр менен чекесиндеги курактарын тегиздеп мындай чогултуп чыгабыз. Негизи эле ушул журкандарга, төшөктөрдүн ичине эмне салынат? Мисалы пахтаданбы же? Биз көбүнчө эле натуралдуулукка көңүл бөлөбүз. Биринчи сорт жакшы таза пахталардан салып иштейбиз көбүнчө. Анан аралашма жокпу такыр? Анан кээ биркилер суранат, мага жүндөн жасап бергиле деп. Баягы суроого карата кээ биркилер айтат, пахта оор болуп калат, мага бетине баягы синтепон дегендер бар, ошолордон коюп жеңилирээк кылып жасап бергиле. Могу 2 кишилик, 1 кишилик журкандар кичине оорураак болуп калат. Анан ошондо биз өздөрүнүн суроосуна, өздөрүнүн талабына жараша биз пахтага кебеске үстүнө ошо синтепондон коюп, жеңил ошого парпайтып жасап беребиз да, тигип беребиз. Анда журкандарыңызга өтөлү. Макул. Эмесе же могу журкандарыңыз боюнча дагы тааныштыра кетсеңиз, бул журкандын аталышы эмне дедиңиз? Бул журкандарыбыз ошол эле жер төшөк жаздыкчаларга баягы кошулуп, комплекти кылып тигилген эт төшөк менен журкан булар. Буларды дагы бир түстүү кылбастан ошол колго сайылган саймаларыбыз менен кооздоп, ушинтип кошуп беребиз. Бул тукабадан тигилген. Мына саймаларды мына бул жерлерге кошуп, кооздоп тиккенбиз. Ушул жердеги саймалардын баардыгын колго тигишет, Ооба, колго тигишет кыздар. Бул жерде болсо, ушул курак төшөктөрүбүздүн эт төшөк журкандары, булар баркытка тигилген. Бул дагы негизи мурдатан баягы бир түстүү эле берилген. Биз болсо ошол бир эле түстүү кылбай кичине өзгөчөлөнтүп, ошол эле курактардан, ошол эле оюлардан коюп, баягы септин көркүн ачыш үчүн, сеп көрктүү болуш үчүн мына ушундай курак оюларды коюп, кооздоп тигип, жыйылганына туура келтирип, ушинтип кооздоп чыгарабыз. Бул жерде болсо мына таза мындай пахтадан, ХБ материалдардан тигилген, түрктөрдүн ХБ материалдарына тигилген, автомат машинага шырып, ушундай төшөктөрдү баягы күнүмдүк колдонулганга дагы заказ беришет, кыздарына сепке кошуп беребиз деп. Анан ошол жакшы сапаттуу, жакшы материалдардын ичине таза биринчи сорт ошол эле кебестен, пахтадан, анан жүндөн суранышат. Ошолорду салып, тигип кошуп беребиз да. Ошо күнүмдүк колдонгонго аябай таза, тердетпейт, баягы жакшы натуралдуу болгон төшөктөр, сапаты жакшы. Аябай сонун көрүнөт экен. Бул ошондо жаздыкпы? Эми буну кыргызчасы кандай аталат билбейм, бирок конфетка деп коюшат да. Анан кийин башына коюп, башына жөлөнүп, баягы моюнга коюп, моюнга баягы жаздыкка караганда аябай моюнга ыңгайлуу коюлган. Ушундай септердин көркүн ачкан, төшөктөрүбүздүн, жаздыктарыбыздын көркүн ачкан өзүнчө бир кошулуп кеткен. Канча штук кошулат? 2ден башталат. Негизи кыздарыбызга баягы так бербейт дейт, ар дайым жуп болуп жүрүш үчүн 2, 4 деп кылып баягы берген немесине жараша коштуруп коюшат. Анан төшөктөрүнө, жаздыкчаларына кошуп ушундай конфеткаларды дагы тигип кошуп беребиз. Бир жаздык эмес, биз баягындай 4 төшөк, бир набор, комплект деп эсептейбиз да. Ооба, негизи ошону бир 10-15 күндө. 15 күндө бүтөт. 15 күндө тигилет да. Бүт баягы колго тигилген үчүн аябай убакытты, баягы нервти, чыдамкайлык, сабырдуулук баардыкты талап кылган төшөктөрүбүз да. Ушундай.